Кыргызстандыктар өз укуктарынын дайыма корголуп турушун сезүү үчүн эмне кылуу зарыл? Сурамжылоолор көрсөткөндөй, өлкөбүздүн толук кандуу өнүгүүсү, экономиканын өсүшү жана мыйзамдын үстөмдүгүнүн принциптеринин милдеттүү түрдө сакталышы менен байланыштуу. Мында экономиканын өсүүсү боюнча жоопкерчилик өкмөткө таандык болсо, мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз кылууда Кыргыз Республикасынын жогорку соту башында турган сот тутуму турат. Дал ушул сот органдарында 90 жылдан бери талаш маселелердин баарына чекит коюлуп келе жатат. Республикабыздын сот тутумунун калыптанышы жана өнүгүшү байыркы замандан башталып, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүү таржымалынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Ата мекенибиздин сот тутуму тарыхый өнүгүүнүн ар кандай этаптарына таандык болгон өзгөчөлүктөр менен коштолуп, түпкү өзгөрүүлөргө дуушар болуп, сот адилеттигине байланышкан цивилизациянын жетишкендиктерин өзүнө алып, бир орунда турбай, токтобостон өнүгүп келген. Кыргызстандын сотторунун уюшулуу жана өнүгүү доорунун ырааттуулугун 3 этапка бөлсө болот. Октябрь революциясына чейинки доор 1917 жылга чейин, советтик доор 1917-1991 жылдары, мамлекеттик эгемендүүлүк жарыялангандан кийинки доор 1991 жылдан тарта. 19 кылымга чейин сот адилеттиги коомдук адат ченемдери жана ислам укугуна негизделген. Совет доорундагы шартта 1924 жылы Орто Азия республикаларын улуттук өз ара бөлүү жөнүндөгү токтому кабыл алынып, ушул мезгилден тарта Кыргыз элинин биринчи улуттук автономиясы Кара-Кыргыз автономиялык областынын соту ишин баштаган. Дал ушул дата жогорку соттун ишмердүүлүгүнүн башталышы деп расмий эсептелинет. Мамлекетибиздин жаңы тарыхындагы бийлик бутактарынын бөлүнүшүнүн жана соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылууга байланышкан сот тутумундагы чоң өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгын алгандыгы менен байланыштуу. 90 жылдын ичинде бир топ жетишкендиктерге биз жеттик. 1993 жылы Конституция кабыл алынганда биринчи ирет ошо сот системасы көз карандысыз мамлекеттик бутактын бири болуп өзүнүн ордун тапкан. Ошол Конституциянын негизинде ошол аракеттер жасалып, бир топ мыйзамдар кабыл алынган. Ошо сот тутуму көз карандысыз болуш керек деп. Соттор тууралуу коомдо ача пикир пайда болгондой сыяктанып, анын бирине ылайык соттор адилетсиз деген ой айтылса, экинчисине ылайык соттордо ай сайын 10 миңдеген иштер чечилип жаткан соң, баардыгы өз орду менен келе жатат деген терең пикир бар. Акыркы жылдары сотторго түшүп жаткан иштердин саны өсүүдө. 2010 жылга салыштырмалуу өткөн жылы 32%га көп иштердин түшүүсү катталган. Өстүртөн караганда мындай жөнөкөй сандын артында 42 миңге чукул иш турат. Соттор тарабынан күнүнө 100дөн, жылына 1000ден иштер каралат. Соттук актылардын ичинен 10%-тен 12%-ке чейин соттук актыларга даттануулар келтирилип, экинчи инстанцияга жана жогорку сотко иштер келишет. Бул эмнени белгилейт? 12% боюнча соттук актылар менен жарандар жана башка юридикалык жактар, мамлекеттик органдар макул болбойт. Калган эң негизги ошо иштер каралган соттук актылар күчүндө калып, жарандар аны кабыл алышат, ал менен макул болушат, ошон үчүн башка инстанцияларга арыз жазышпайт. Ошондуктан толугу менен соттук системага ишенич жок, ишенбейт деген ойдон мен ал ой менен макул боло албайм, ал ойдон мен алысмын. Коррупциялык көрүнүштөр өлкөнүн өнүгүүсүнө терс кедергисин тийгизип келет. Албетте, сот бийлигинде коррупциялык көрүнүштөр толугу менен жок деген ой бул жаңылыштык. Калыстык иретинде коррупцияга малынбаган жана өз ишин мыйзамга ылайык акыйкат жүргүзгөн судьялар да жок эмес экендигин айтып кетүү керек. Жогорку соттун төрайымы сот тутумунда көйгөйлөр жок эмес экендигине жана ушуга байланыштуу соттор толук кандуу, ойдогудай иштей электиги менен макул. Так ушул өтө зарыл маселелерди чечүү үчүн өзүн өзү башкаруу органы болуп эсептелинген судьялар кеңеши түзүлгөн. Анын ишине бир жактан сотторду далилсиз коюлган айыптардан сактоо, экинчи жагынан чынында эле адилетсиз сот чечимдерин кабыл алган судьяларга чара колдонуу маселелери кирет. Мен айтып кетким келет, 2009 жылдан баштап 120
соттун үстүнөн дисциплинардык өндүрүш козголуп, кандайдыр бир дисциплинардык чаралар көрүлгөн. Судьяларга карата сөгүштөн тартып ээлеген кызматынан бошотууга чейин ар кандай тартип жазалары колдонулат. Судьяларга карата айыптоо өкүмдөрү кабыл алынган учурлар да кездешет. Коррупция менен күрөшүүдө Кыргыз Республикасынын президентинин 2012 жылдын 2 февралындагы номеру 26 жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы туруунун мамлекеттик стратегиясынын кабыл алынышы алгылыктуу чаралардын катарында турат. Реформа бүгүнкү күндө болуп атат. Бир топ кадамдар жасалып атат. Кыргыз Республикасынын президентинин астында сот реформа боюнча кеңеш түзүлгөн. Ал кеңеште ошо сот реформанын багыттары, кайсы багытта биз иштеш керекпиз, ошол маселелер каралат. Биздин республикада өтүп аткан сот реформанын алкагында биз ошо сот системасы ачык, айкындуу болуш үчүн бир топ аракеттерди жасап атабыз. Бизде жаңы сайт ачылган, сот KG деген сайт. Эми каалаган жаран сотто иш кайсы күнү жана убакытта каралаарын алдын ала билсе болот. Соттук актылардын жалпыга сынга коюлушу мурда айрым учурларда көмүскөдө калып жүргөн соттук актыларды кандай негиздер менен кабыл алынганын ачыктайт. Судьялардын мындай иши кагаз түрүндө да сакталып, бул аны ар кайсы учурда текшерүүгө өбөлгө түзөт. Айта кетсек, бул интернет сайт тез эле жарандардын көңүлүн буруп, ага соттордун ишине байланыштуу ар кандай арыз жана кайрылуулар түшөт. Сайттын онлайн кабылдамасы да натыйжаларды көрсөтүүдө. Бул кабылдама аркылуу соттор тарабынан жарандардын укуктары же мыйзамдуу кызыкчылыктары бузулган фактылары ыкчам түрдө сот жетекчилигине маалим болуп турат. Өзгөрүү мезгилинде жашоо деген белгилүү чыгыш даанышмандыгы сот тутумунда жаңы нерсеге чакырык катары кабыл алынат. Бул өткөрүлүп жаткан сот реформасы. Анын негизи болуп Кыргыз Республикасынын президентинин 2013 жылдын 21 январындагы номеру 11 жарлыгы менен бекитилген 2013-2017 жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы эсептелинет. Ошол стратегиянын негизинде биз мына жогорку сот, соттор кеңеши, сот департамент сот тутумун 2017 жылга чейин өнүктүрүү боюнча мамлекеттик максаттуу программа иштелип чыккан. Андан тышкары биздин парламент тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан бекитилип берилген. Ал программада конкреттүү кадамдарды көрсөткөнбүз. Эмнени биз жасаш керекпиз, эмнеге келиш керекпиз. Ошонун бардыгы көрсөтүлгөн, ошонун негизинде биз азыр иштеп атабыз. Бул документ сот тутумунун өнүгүүсүнүн мындан аркы жол картасы болуп калды. Жогорку соттун төрайымы реформа бардык багыттар боюнча үзгүлтүксүз жүргүзүлүп жатканын, бирок реформаны сынап жүргүзүүгө, күчтүү жана начар жактарын аныктоого убакыт сарпталарын белгилейт. Кандай реформа болбосун, айрыкча сот тутумун өнүктүрүү боюнча реформа. Бул 1 жылда же 2 жылда бүтө турган иш эмес. Буга бир топ убакыт керек. Андан тышкары жалаң гана соттор реформаны өткөзгөнгө ал дагы мүмкүнчүлүк болбойт. Буга жогорку кеңеш дагы, өкмөт дагы, юридикалык, коомдук, ошондой эле жөнөкөй жарандар дагы өз салымын кошуш керек. Бардыгы бирге ошол багытта иштесек, биз ошол сот реформанын бир жыйынтыгын чыгарсак болот. Эксперттик жумушчу топтор түзүлүп, алар тарабынан жаңы мыйзам долбоорлору иштелип чыкты. Алар жазык процесстик, жарандык процесстик, жаза аткаруу кодекстери жана сот аткаруучулар жана сот аткаруу иши жөнүндө мыйзамынын долбоорлору. Буларга максималдуу түрдө сот адилеттүүлүгүн, ачыктыгын жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында принципиалдуу жаңы ченемдерин киргизүүгө аракет жасалды. Жалпысынан соттор, өзгөчө жогорку сот адилеттүүлүгүн түзгөн зор тутумдун башында турат. Бул жерде адамдын тагдыры жөнүндө акыркы чечим кабыл алынат. Мындай вазифаны ишке ашыруу ардактуу жана айрыкча маанилүү. Бул чөйрөдө эмгектенип жүргөндөр дайыма тартыш, каршылашуу жана кагылышуунун ортосунда жүрөрүн коомчулук түшүнүү менен кабыл алышы жакшы. Алардын бүт жашоосу мындай тартыштарды чечүү менен байланыштуу болот. Бул кесиптик билгичтикти гана эмес, ишке жан дили менен берилүү,
турмушту билүүнү талап кылган эбегейсиз зор моралдык, психологиялык жүктөм. Өлкөдөгү социалдык, саясий абал, ошондой эле мамлекетибиздин эл аралык бедели, соттордун ишинин деңгээли жана сапатынан көз каранды. Муну күнүмдүк иште жана сот адилеттүүлүгүнүн мындан ары бекемдөөдө да эске тутуп жүрүү коомдун талабы. Мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, мен жалпы биздин өлкөбүздүн сот тутумунда эмгектенип келе жаткан сотторду, сот аппаратынын кызматкерлерин, ошондой эле сот тутумунда эмгектенип кетип, ардактуу эс алууда болгон биздин ветерандарды, баардыгыңыздарды мен бүгүнкү юбилей маареке менен куттуктаймын. Сиздерге чын ден соолук каалайм, профессионалдык, кесиптик ийгиликтер боло берсин жумушуңуздарда. Дээрлик кылымга арыткан мезгил ичинде өлкөбүз өзгөрүүлөргө дуушар болуп, өнүгүүнүн ар кандай тарыхый этаптарын баштан кечирди. Түзүлгөндөн бери жогорку сот органдарын калыптандырууда, сот адилеттүүлүгүн камсыз кылууда зор ишти аткарып, бүгүнкү күндө мамлекеттик бийликтин өз алтынча бутагын баштап келе жатат. Жогорку сот мындан арыда кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн бекемделишине салымын кошуп, сот адилеттигинин демократиялык башталышын өркүндөтүүгө, калыс жана ачык сотту орноштурууга, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин ишенимдүү коргоого бүт аракетин жумшайт.